Саламатсыңар менин сүйүктүү окуучуларым. Мен силер менен көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Биз бүгүн Наристе 480 саат программасы боюнча сабат ачуу сабагын өтөбүз. Октябрь айынын 1-жекшембиси мугалимдер майрамы. Бирок педагогдор бул күнү кесиптик майрамын деле толук кандуу белгилебей калышы ыктымал. Себеби бул ирет агартуучулардын майрамы шайлоо өнөктүгүнө туш келип отурат. Ал эми мектептер болсо карантинге жабылган. 1-класстын окуучуларынан башкалары аралыктан билим алып, окуу жайларына келбейт. Билим кенин ачкан мугалимдер мамлекет тарабынан ушундай саясий өнөктүктөрдү гана эстелет. Ал эми башка учурлар унутта калып келген. Кесип ээлерине болгон мындай көңүл кош мамиледен улам бул тармакта өз кесибинин чыныгы фанаттары гана калып, башкалары соода сатыкка же акча көп төлөнгөн кесиптерге өтүп кетишкен. Мугалимдик кесипке эми бардыгы эле каалай бербейт. Ошого жараша ушу бүтүрүүчүлөр, мектеп бүтүрүүчүлөрү жогорку окуу жайларга тапшырууда кесип тандоодо ошо мугалимдик кесипке дагы кызыктыруу жана колдоо көрсөтүү максатында жогорку окуу жайларында ушу педагогикалык багыттагы окуу жайларды ушу бүтүрүүчүлөргө мындай льгота катары жеңилдик берүү маселеси каралган. Андан тышкары ушул жаш кадрларды мектепте иштөөгө тартуу боюнча дагы жергиликтүү бийликтер мүмкүн болушунча колдоо көрсөтүп келишет. Анын үстүнө мугалимдерге пандемия жаңы сыноолорду алып келди. Буга чейин класста эле билим берип, үйгө тапшырма берген соң өз иштери менен алек болгон мугалимдер эми ар бир окуучуга сабакты өз алдынча түшүндүрүү зарылдыгы келип чыкты. Буга 2-3 эсе көбүрөөк күч жана убакыт сарпталып жатат. Ага кошумча мугалимдерге керектүү шарттар түзүлгөн эмес. Алар бардык чыгымдарды өз чөнтөгүнөн сарптоого мажбур болуп келишет. Мисалы, ноутбук алыш үчүн эле мугалим шаарга келсе 23 000, эптеп акчасын таап кайра келгенче 30 000ге көтөрүлүп атат. Демек, бул деле мугалим үчүн бир көйгөйдүн бири, себеби ал өз ишинде ал жөн эле алып аткан жок. Окуучуларды окутууда ал үйүндө каражатты өзүнүн ишинин, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн алат. Себеби мугалимдер көбүнчө эгоист. Биринчи кезекте ал өзүнүн иши аткарылыш керек. Андан кийин башка иштерге, үй бүлөсүнө, бала чакасына анан көңүл бөлүнөт да. Тиешелүү шарттардын түзүлбөгөндүгү да жаштардын мугалимдик кесиптен көңүлүнүн кайт болушуна себеп болуп жатат дешет адистер. Учурда өлкө боюнча мектептерде 2250 педагог жетишсиз. Бул статистика ар апта сайын өзгөрүп турат дешет министрлик өкүлдөрү. Жогорку окуу жайларынан педагогикалык кесипке ээ болуп, 2063 бүтүрүүчү келе жатышат. Алар келсе жетишпеген орундар толукталат деп ишенип турушат. Бирок окуу жайды жаңы бүтүп келген адистер ишке толук даяр эмес болуп, билим берүүнүн сапаты да төмөндөп кеткени айтылып келет. Ал сабактардын натыйжалуулугун арттыруу үчүн тиешелүү аракеттер көрүлүп жатканы айтылууда. Ошо жерлерден мугалимдер кандай билимдерге муктаж экенин, ошо методикалык жактан кандай жетишпегендиктер болуп атат, сабактарына катышып, ошол көйгөйлөрдү аныктап келгенбиз. Ошого жараша Кыргыз билим берүү академиясынын кызматкерлери вебинарлардын сериясын өткөрдү да. Ошол элдер менен баарлашуу, өзүнүн пикирин элге жеткирүү, дагы көндүмдөрүн калыптандырышыбыз керек деп. Ошолор механизмдерин, ошо технологиялары кандай жолдору бар жөнүндө дагы вебинарларды өткөрдүк. Ал эми шайлоо жакындаган сайын мугалимдер саясатчылардын куралы болуп калышат. Мектеп директорлору керектүү партияга добуш берүүгө ата-энелерди үндөгөн учурлар бул үгүт өнөктүгүндө да көп болду. Бишкек шаарындагы номер 4 мектеп гимназиянын директору Илита Пак мугалимдерге шаардан алыс жашаган ата-энелерди форма 2 менен катталып, керектүү партияга добуш берүүгө үндөөгө мажбурлаганы жакында эле интернетте жайылган. Дагы бир айым депутат Ош областынын Өзгөн районундагы мектеп директорун мугалимдер башка партияга иштеп жатат деп опузалаганы боюнча маалымат тараган. Сыртка айтылбаганы менен мындай көрүнүш дээрлик ар бир мектепте болуп жатат дешет эксперттер. Шайлоо алдында кол жоолукка айланган мугалимдер өнөктүк аяктаган соң баягы эле аз маянасы, жарабаган жашоосу, толгон токой көйгөйлөрү менен унутта калышат. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.